Жалал-Абад шаарына бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен шаар аймагында алгылыктуу иш илгактары аткарылды. Ошондой эле шаардын инфра түзүмү дагы жакшырды. Андан сырткары ар бир чакан жана ири көлөмдөгү жолдор дагы жаңыланып жатат. Биз турганы бул Спутник ичи шаарчасындагы Роза Азимов көчөсү дагы шаар аймагындагы эң кең жана чоң жолдордун катарына кошулуп жатат. Роза Азимов көчөсү жедеп эскилиги жеткен. Учурда республикалык казнадан 218 миллион сомго каржыланып, жолдун эки чекеси кеңейтилип, жалпы узундугу 2 чакырым 700 метрге чейин жаңы асфальт төшөлүүдө. Жумушчулар тыным албай, ишти бүткөрүү аракетин көрүп жатышат. Бул жерде иш ошол 500 метрге калды, ошол жерден. Буну дагы буюрса 1 айдын ичинде бүтсө керек. Бул жерде 2 слой басылат. Биринчи слой басылгандан кийин бир күн өткөндөн кийин кайра битум чачылып, экинчи слой басылат. Калган 500 метрине ушундай биринчи слойго даярдап атабыз, кесип, ушул асфальттарды. Курулуш ишин тендерден уткан компания жүргүзүүдө. Жалал-Абад шаардык жол башкармалыгы толугу менен көзөмөлүнө алган, сапат жагына өзгөчө басым жасалууда. Манас көчөсүнөн Жамаш көчөсүнө чейин барат. Мурда бул жол 8-9 метр болгон. Азыр бүгүнкү күндө жалпы жолдун кеңдиги 21 метр болот. Лоток, тротуар, жолдун өзү 14 метр болот, 4 полоса болот. Бүгүнкү күндө мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи слою төшөлүп, экинчи слой ушул жерге келди. Булар эми ушу жакын күндөрдө бүтүрүп пайдаланууга беребиз деген иш аракеттер болуп атат. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында жолдорду жаңылоо оң жолго коюлду. Мындай аракеттер жергиликтүү тургундарды кубандырбай койбойт. Эскирген жолдон тажаган тургундардын көптөн күткөн мүдөөсү ишке ашып жатат. Şu işler, nazı jolları görseniz temeli bardıq жерде жолдор жакшы болуп атат. Сүйнөсүн машина айдасаң дагы, жөө жүрсөң дагы жакшы да. Жолдун курулушу аякталса, бул аймактын жашоочулары жаңырыган жаңы жол менен каттап калышат. Белгилей кетсек, ушул тапта Жалал-Абад шаарынын аймагында эле 6 көчөнү асфальттоо жумуштары жүрүүдө. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Той 24, Жалал-Абад облусу.